Eң birinchi namazды buzuruvchi amallar ekkiге bölünöt. Sözdör jana kıymıl hareketler bolup. Aqwal ve af'al. Kebir sözdör var namazды buzat. Kebir sözdör namazды buzbayt. Kebir kıymıl hareketler namazды buzat. Kebir kıymıl hareketler amaldar namazды buzbayt. Bul negizinden birinchi bölümü üçüncü bölünöt. Emi uşul aqwal söz degende söz iki türlü bolot. Kalamun nas, kalamul ahirah. Kalamun nas, kalamul ahirah. Kalamun nas degen adamdardın sözü. Kalamun nas adamlar öz ara söyleşken sözün büt bardığı namazı buzat. Biröөгө жооп катары айттың, biröөгө salamdaштың, soğuğa жооп бердиң, же ишара кылып сүйлөдүң. Ушулардын бүт бардыгы намазы бузат. Каламун нас дегени ушундай сөздөр аны намазда биз колдонобуз, аны намаздан сырткарда колдонобуз. Ошол сөздөр менен сөздөрдү эгерде намаздын ичинде айткан болсо, анда адамдын намазы бузулат. Ал сүйлөп жибериштиги намазда атайлап болсун, унутуп калгандан болсун, жаңылышып болсун, нисиянан болсун, айырмасы жок. Кандай абалда болсун, адам баласы намазда турганды билип, билбестен туруп сүйлөп жиберсе, намаз бузулат. Себеби намаз бул Аллах менен бендин ортосундагы байланыш. Ал болбогон сөздөр менен, адамдардын сөздөрү менен не болот? Бузулуп калат. Бузулганда дагы фасыт болот, намазды кайра окуганга туура келет. Ошон үчүн эгерде бир адам намазда атайлап сүйлөп салса, унутуп сүйлөп салса, не болот? Анын намазы бузулат. Түшүнүңөрбү? Намазы бузулат. Бул жерде эме каралган эмес, атайлаган, унуп калды деген нерсе каралган эмес. Каламун нас болбош керек. Аллаху акбар дегенден кийин болду. Биз эми бүт баарын унутушубуз керек. Аллаху акбар деген эң Алла улук, Алладан башка кудай жок дейбиз. Эми бир гана Аллах Таала эмнени талап кылса, ошол ибадаттарды аткарабыз. Ал кыраат, руку, сажда, зикир, дуа. Зикир, салават, дуа. Ушул гана ибадаттар аткарылат, андан башка ибадаттар аткарылбайт. Аллаху акбар дегенден болду. Сен ал жерде адашып сүйлөп алсаң деле намазың бузулат. Албетте сүйлөгөндүн мыгдары барбы десе, уламалар бар дейт. Bir tamga деле болсо, ошол бир маананы түшүндүрсө, намаз бузула берет. Бир эле тамга чыкты, бир эле харф чыкты өзүнөн, ал бир маананы түшүндүрөт. Аны менен дагы намаз бузулат. Мисалы, qi. Викаядан чыккан араб тилинде qi деген сөз бар. Бир гана qi харфы, qaf харфы. Ошол сөздү айткан болсо, токто деген маана не болот? Ошо менен эле бул адам намаз бузулат. Себеби анын маанасы бар. Демек, бир тамга болсо деле, анын маанасы болсо, ал бир сөз болсо, ошол сөздү сүйлөп койсо деле намаз бузулат. Эң азы бул. Көбүнүн чеги жок. Бир тамга сүйлөйсүнбү, көп сүйлөйсүнбү, айырма жок, намаз бузулат. Бирок бир тамга деле болсо, эгерде бир маананы түшүндүрсө, намаз бузулат. Албетте бир маананы түшүндүрбөсө, бир тамганы оозунан чыгып кетти, бирок эч бир маананы түшүндүрбөйт. Анда намаз бузулбайт. Анда намаз бузулбайт. Албетте эки харф, харфайн, эки тамга болсо, андан көп болсо, маана түшүндүрбөйбү, айырмасы жок. Маанасы бар болсо деле, маанасы жок болсо деле намаз бузула берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн маанасы бар бир тамганы сүйлөсө намаз бузулат. Эгер маанасы жок, эки тамганы, же андан көп тамга бар сөздөрдү сүйлөп койсо, аны менен намаз бузулат. Ошон үчүн каламун нас болбош керек. Аллаху акбар дегенден кийин болду. Ал жерде адамдардын сөзүн сүйлөгөнгө болбойт. Ошондой эле бир адам оруп атат, оруган себепти деп атат. Дегенде эки тамга чыгып атат. Деп. Түшүнүктүбү? Же ыйлап атат, дошунун чыгарып ыйлап атат. Буларда дагы баталат салатуху, намазы бузулат. Түшүнүктүбү? Намазы бузулуп калат. Ошон үчүн сөздөн этият болуш керек. Сүйлөгөн сөзүң бир тамга болсо деле, анын маанасы болсо, намаз бузулуп калат. Бул каламун нас дегени, адамдардын өз ара сөзү. Мисалы бирөө сага суроо берди, суроого жооп кылдың, намаз бузулду. Же бир адам түшкүрдү, алхамдулилlah деп жооп кылдың, намаз бузулду. Же ярхамукаллах дедиң, намаз бузулду. Же болсом бирөө келип ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам дедиң, намазда туруп. Не болот? Намаздар бузулат. Себеби бардыгы хитап бул. Экөө байланышта турасың, экөөң сүйлөшүп атасың, өз ара байланышта болуп атасың. Ошон үчүн шариятыбыз мындай учурларда намаз бузулат деп айтат.